Көңілі кешігіздер менен мультик голос кішіне қош болдым, ошондук қой. Муну ушинтип дагы бир күлкү кечеси өзүнүн сапарын баштады. Бүгүн майрамыңыздар менен дейин, бүгүн улуу майрам, аталардын майрамы, апалардын майрамы, кандай болсо дагы өткөн замандагы чоң бир майрамдардын бири. Бул заманда алып келген аталарыбызга таазим кылабыз, тылда иштеген апаларыбызга таазим кылабыз. Эми аз калды, согуштун катышуучулары узак жашасын майрамдары менен деп. Келиңиздер, эми ушул концертти баштасак. Зериккен жоксуңарбы? Концерт 3 саатка эсептелген, 3 саатка. Чыдап отуруп бересиңер келгенден кийин. Кетип калды экен, жок, айтып коеюн башында. Мен жомок айткым келип атат. Жомок айтып берейинби? Кыска эле жомок бар, ошону айтып берейин. Атама нисти алып коюң да. Илгери бир мамлекетте bir хан болгон экен. Саал акылы жогораак. Не, илгери деп атам. Бир белен айтпа да силергечи. Нискиди алчы, нискилерди. Высокийди ачып койгондон кичине кошуп кой. Микрофон жакшытын өтүп кошуп коюптур. Эми илгери ошондой болгон экен. Ошондой болуп койчу. Бул хан ар нерселер сүйлөп кое берет экен да баягы. Бир мамлекетке кетсе, элдер коркуп отурат экен да, уялыпчы. Дагы бир баланы балбет таштайбы деп. Акылдуу вазир бар экен жанында. Акылдуу вазир бар экен. Бир күн айттыр, урматтуу хан дептир. Сиз ушундай бир нерсени сүйлөп коесуз, эртеге дагы бир мамлекеттен кишилер келет. Ошон үчүн мен бутуңузга жип байлап туруп мындай кармап алайын. Siz turu emez söyleseniz ben tartıp koyamam, unçukmaya kaldım dedi. Bizim mayli deptir. Ertesi günü bir kişiler gelgen eken, joluguşu bolup atat deydi. Kelgen konaklarga karap suru öğretmiş han. Kana aytkılaçı sizlerdi memlekette uylar katta çıçağı deptir. Olar bilmeytmiş, sen bilesin bilmeyim, sen için. Ben kayaktan bilmem, uyduk karap oturup kana çıkan ben. Cevazsa vazir tura kalıp, Keçirip koyuslar, bizim хан sizlerin memlekette tokçuluk mu deyip sorup atады. Dese vay bu kanday tatağlı filosofiyalıq soru. Biz buna cevap verelmey kaldık, keçirip koyus. Uşunday soru olsa beriңiz, men cevap vereyim dese, bir belen aytayın degenden vazir jipten tartıp koyuptur. Unçukpay oturup kalsa, suray verin хан, suray veriңiz. Dese, men de bunday sorular köpeydiğim, mınav adam jipte tartıp atpay dep aytayın. İlgili de şunday olgan eкен. Эми келиңиздер, мен муну эмнеге айттым? Быйыл хан тандайбыз да. Хан тандайбыз. Кыргыз малды жакшы тандайбыз, ханды тандай албайбыз да. Бир чычкак торпок алыш үчүн бир күн убакытты кетиребиз. Bir gün bazarda жүрüp 4-5 saat tiyagın karap, biyagın karap, tişin sanap, anan keyin alabız. Jakşı torpok çıksın, uşun jakşı bagayın dep, baldarga süt bersin, jakşı şunday torpoktor bolsun dep, bul öte bir kamkorluk menen karayбыз. Memleketти başkara turgan, baldardın kelечеги, memlekettin taqdırын tandap atkanda, emnege ondoy kılbayбыз? Emnege ondoy kılbayбыз? 500 сом акча, 1000 сом акчага, bir alım aşka, bütünдөй memlekettin baldardın taqdırын almaştırıp жүрүп, ondan 6 yıl oturabız anan keyin dagı. Biz egerde hanımız načar bolsa biröөгө tаарынбайлык. Ошону biz өзүбүз шайлаганбыз. Эртеге дагы ошондой болуп калбайлы деп атам да. Бул өтө чоң маселе кылгандар. Президент айтты, мен президенттикти тапшырып кетем dedi. Азамат. Жаман иштедиби, жакшы иштедиби, убагында тапшырып берип кетейин. Азаматтарды шайлап алгыла деп атат. Туурабы? Ошонусунда рахмат. Эң башкысы тыш шайлап өтүп кетсин. Бул бардыгыбыздын ниетибиз ошол. Демек ошо жакшыларды тандап алыш биздин колубузда.
Ушинтип айтсам эле тазалары жок, кыйындары жок. Бар экен, көздү ачып кашайбай жакшырап карасаңар, Исхак Разаков жок болгон менен Рахман Разыков турбайбы астыңарда? Мен президент болсом болбойбу? Еще как болот, ого. Мен президент болсом яман кызык нерселер башталат, айтып коеюн. Мен президент болгон күнү эртеси Абдулла Жалаловго губернатор. Күмөндөр Нарынга губернатор, Жамбыл Баткенге губернатор. Президент келдиби? Концерт. Ана күлүп жашайсыңар. Ой. Пикет өткөзгөндөрдүн бардыгына уруксат берем. Каалаган күнү каалаганча өткөзгүлө дейм. Только пикетти мындай өткөзгөн чоң аян кылып коем, билет саттырып киргизем пикетке. 1000 сомго билет алып кире берсем, жизнь барбайсыңар силер. Зато мамлекетке пайда болот да, туура, пикеттен дагы пул түшүп, бюджетке түшүш керек да. Ошон үчүн ар кандай иштер өзгөрөт. Мен эгерде президент болуп калсам, ушул жерге кокус концерт коюп келип калсам, силер ол концертке жизнь кире албайсыңар. Айтайын неге? Мен кейинге чейин бердим баарын тосуп, бар жоктун баарын силерди кубалап кетирип, залда жалган акимдер, губернаторлор, министрлер, билбейм, мэрлер, ошолор толугулап берген. Мен ошолорго концерт коем. Аларга концерт коюш үчүн күлдүрүштүн кереги жок. Любой нерсени айтып туруп эле, ушул жерде күлөсүңөр десем, күлө берет, күлө берет. Yaxşı da. Эми быйыл күзүндөсү Атамбаев экөөбүз кеткен атабыз. А киши саясаттан кетип атат, мен сахнадан кетип атам. Атамбаев айтты го, мен өзүм менен кошо сасык саясатчыларды алып кетем деди го. Бирок ким экенин айткан жок. Мен дагы өзүм менен кошо сасык кудулдарды алып кетейин деп атам. Мен аттарын ачык эле айтам, Бетиев Абдулдан алып кетем өзүм менен кошо. Крысалар коюп кетти, крысалар, Жамбыл крысаны алып кетем. Тараканларды алып кетем, күмөндөрдү. Ана мен жолдо кетпейм, мен 2040-жылга чейин программа жазып берип коюп кеттим. Ошону гана ойношот берди мен кеткенден кийин. Мен совсем кетип калбайм, мен ояка чыгып карап турам да, мындай кандай болот экен деп. Эгер сал кыйшайып кетсе, кайта келип алам, айтып коеюн. Вот ошондой болот. Мен президент болсом, яман кызык көп маселелер чечилет, туугандар. Ачык айтып коеюн. Мына мисалы үчүн биздин карызыбыз бар го. Четки карызыбыз канча? 5 миллиард болуп калды азыр. 5 миллиард карызды бир күндө кутулабыз, айтып коеюн. Бир күндө. Мен Кыргызстан деген мамлекеттин атын өзгөртүп, Манас деген мамлекет кылып коем. Болду. Дүйнөлүк банк келип силерге пул берди келе десе, кимге деп сурайм. Документиңер бар беле? Ана көрөйлүчү? Кыргызстан. Биз Кыргызстан эмеспиз, биз Манаспыз, бар ошо Кыргызстан алып барып. Болду, кутулдук. Элди кантип багасын дейт. Оңой эле Кытайга согуш ачам. Бир күндөн кийин жеңилип берем, өздөрү келип багып алат, болду. Мындай нестандартный жолдор бар да, маселени чече турганчы. Кумтөр маселесин Садыр Жапаров жүрөт го, мен 3,5 миллиард алат элем деп жүрүндө. Мен 6,5 миллиард алам. 6,5 миллиард. Кумтөрдү мен президент болгон күнү эртеси чечем ол маселеничи. Ата. Я. Эме президент болсоңуз жакшы боло бериң. Президент болсоңуз жакшы да. Бирок мына президент болгондон кийин кумтөргө аралашпай эле коюңчу ата. Неге? Сураны ушу кумтөрдү жөн эле коюп президент боло бериңчи. Балам, кумтөрдү чечпесе болбойт. Кумтөр бул мамлекеттин экономикасынын эң рычагы да. Ошон үчүн муну биринчи очередь чечиш керек. Жок, ушуну эме кумтөргө аралашпай эле койсоңуз жакшы болот эле ата. Неге? Эмнеге аралашпайм? Кумтөргө аралашкандардын балдарын жаман урат экен да ата.
Анын үстүнө мен ончо калта көтөрө албайм да та. Өзүм кечеле жакында операция болгон билесиз. Коюң. Sen kollar, tiki dosummuş sağaç. Жоқ, Айшта, балаңыз қой, ештеңе емес. Досторың қошып апарып сабап атпайбы? Ошон үчүн кумтөрдөн башка маселени карай бериң, Айшта. Ошондой. Mayli, kumtör turup dursun, ondan başkasını çekelim. Tolturan mesele var, tura çeçe durgan. Kumtör turup dursun, kumtörden başka tolturan mesele var. Men prezident bolsam çeçe durgan kayısını meseleler. Misal üçün, kazino. Kazinonun cevap koyuştuğu men açam. Kazinonu oynatkondordun milyard so'm akçaları var. Adan payda табыш керек, memleketin казынасына акчап келсе болот. Только казинonu суусамырга курганга уруксат берем. Болду. Memleketin bir so'm акчасы кетпейт. Bir жылда суусамырга кирейген шаар курулат. Өздөрү курат. Анан мен болгону жогорку кеңешти ошак көчүрүп апарып коем. Себеби депутаттардан башка эч ким ойнойт, казино ошолор ойнойт уже. Ошонун жанында болуш керек да. Болду. Анан криминалдын баары ошол жерде болот, болду. Суусамырдын кирип аткан жагына bir шлагбаум, чыгып аткан жагына bir шлагбаум коебуз, болду. İzdebeybiz, kiriminalını kim izlep жүрөт? Ырысбек да, ошол жерде бар, алып жүрүм, алып кетер, канун. Баары таяр, bir жерде болот. Акча табыштын жолдору толтурат да туугандар, ойбой, акча табыштын. Кандай деген нерселер бар. Мисал үчүн миграцияны токтото албайт азыр, элдин баары кетип калып атат. İşsizlik, türmölөргө толуп кетти кылмышкерлер, түрмөдө месте жок. Мунун бардыгын чечиштин bir жолу бар. Мен президент болсом, misal üçün mektepte okuunu 11. klas emez 40. klaska çeyin sözüm. Elestetkiler 7 yaşta mektepke vargan bala 47'ge çıkkanda bütüp çıkattı. Ya üylene öğret, turmuşka çıka öğret, baldarı jetile öğret, baldarımından koşa bara öğret mektepke. Kuda kuylar bir bara öğret, çoğata çoğuna bara öğret, balдар. Oku öğret bari bir şeyde. Кылмышкерлик болот, кылмыштуулук. Бирок мектеп окуучуну камаганга болбойт да. Түрмөлөр бошойт. Так. Миграция токтойт, себеби паспортуң жок болсо атаң башынан кетесиң бир жака. Паспорт десе айтам бар, мектепти бүтүп кел, башыма өтүп анан аласың деп кой. Завод, фабрика куруштун кереги жок, мектеп окуучулар иштебейт, ошон үчүн зачем керек бар? Эптеп, септеп, бир бала кылып 47-ге кирип алсаңар, нарагына 1-2 жыл чыдап турсаңар, пенсияга чыгып кетесиңер, болду, маселе чечилди. Мынандай программаларым бар, ойбой. Президент эле боло албай атам да. Мен президент боло албай атсам, азыркы президент артист боло албай жүрөт оба кылдым мен. Жашоо ушундай бир кам дүние экен да. Тоба кылдым эй. Бирок жакшы айтты экен, жакшы айтты. Эми кандай? Урдай берсиңер даган жакшы. Бирок мен ойлогом, эгер президент концерт койсо, мен мындай концертин алып барып берейин, ортосунда номерларды айтып чыгып, дедим эле да. Эртең президент тапшырып кеткенден концерт коет да, туурабы? Анан 31 августта площадьта сүйлөгөнүн уккандан кийин ойлонуп калдым. Биздин ажого кулдудан кереги жок экен, өзү ура берет экен, аяган биягынам депчи. Ошондой сүйлөдү го. Тоо, мен бир тамаша кылып, илгери бир тамашаны айткам. Мектепте окутканда бизге жаман кереги жок нерселерди окуткан экен. Жана синис, көсүнүз, таңгыңыз, көтаңгыңыз деген бар го. Ошолор эмнеге окуткан билбейм, кыскасы. Эч жашоодо пайдасы тийген жок да, ошончу. Эжекелери барбы ошол жерде? Эмнеге окуткансыңар ошону? Десем, жамбыл айтканда онун пайдаланса болот, Рахман. Каерде десем, бирөө карыз сурап кетип, убагында алып келип берсе, таңгын истегинде. Алып келбей койсочу, алып келбей койсо көтаңгын истегинде. Onu bekar окуп турбуз буну. Мен ушуну айтып койсом, гезиттерге жазып, кодулдар белден ылдый сөздү сүйлөп атат дейт. Айлана, onu мектепте эжекелер окуткан бизди. Эжекелер айтса боло берет, мен айтсам эле болбой калабы. Дедим эле, азыркы президентибиз 6 жыл мурун
шайлоого катышып атканда КТР каналынан телевизордон айтты. Жанагы генералыңар генерал Катан эмес эле Көтан экен деди го. Текебаевди теке деди. Бекназаровду Бокназаров деди. Кыскасы ушундай укмуш сөздөр бар да ушу. Анан эме майлы, майлы кандай болсо ошондой болсун. Кыскасы мамлекет оңдошсо болду. Мамлекет оңдошсо болду. Ушу жакшы президентти тандайлык да жакшы. Мен президент болбой эле коеюн. Кой эле. Жөн эле жүрөйүн. Жөн эле жүрөйүн. Өзүм эле ишимди кылайын. Мен президент болуп калсам неден корком? Өзбекстан президенти кокусу бияка келип калса, эртеге мен президент болуп калсам, эмнени көрсөтөм деп коркотам мен. Текстилде барып көрсөтөм. Менде фабрика бар эле, 12 000 адам иштейт эле. Азыр буну запчас базарга койдук деп айтамбы. Менде насосын заводубуз бар эле илгери. Бу жерде азыр келечек деген базар кылып койдук деп айтамбы. Шол комбинат калып барып буну Таатан деген базар кылып койдук деп айтамбы. Мен ошодон коркотам деп айтам депчи. Ошон үчүн ким президент болсо дагы ушул суроолорго жооп берсин, ошолор болсун. Биз өзүбүздүн ишти кылайлык. Ар ким өзүнүн турган жеринде ишти туура кылса, менимче туура болот да. Келиңиздер, азыр мен бир акыркы убактагы Кыргызстанда болуп аткан кырсыктар жөнүндө айткым келип атат. Негедир ушундай бир табигый кырсыктар, кече жакында Өзгөндө болгон окуя, канча адам, күнөөсүз адамдар топурактын астында калды, балдар, дача суудагы самолет. Бул кандай деген кырсыкта тооруп атат билбейм. Булар жөнүндө айтпасам болбойт. Мына ушул болгон кырсыктарга бийликтин түздөн түз күнөөсү бар. Түздөн түз күнөөсү бар. Бирок муну моюнга албайт туугандар. Бирок кийин убакыт келгенде ушуну биз билебиз. Буга бардыгына ким себепчи экенин. Мен дача суу жөнүндө жазылган чыгарманы силерге окугум келип атат. Кырсыкты кандай кылалы, кыйрады учак кулады. Кыйырлап тийген жердеги 40 үйдүн өчтү чырагы, кыйылып гүлдөй өмүрлөр кырчындай жаштар сулады. Бир айыл турду өкүрүп, бүт кыргыз журту өкүнүп, бола албай бирге дегендей боорубуз турду эзилип. Калабалуу жер экен, канткенде чыктык көчүрүп. Ил киртпей жеткен кабары, илимдин экен заманы. Учактан чыккан түтүндөй ушак чын элге тарады. Апыртып алып ооз сүйлөбөй, акылга бир аз салалы. Ый муңун тарткан тең бөлөм, ызалуу журтка эмне дейм. Талканы чыккан жерде ошол таксыры болбой эл менен, тоокчо көрбөй кырылган, тоготуп басып келбеген. Аэропорт жакыныраакпы, же ат минип жүргөн убакпы, азалуу элди чакыртып ак үйдөн көңүл жубатты. Кордогондой иш кылды кокондун беги сыяктуу. Ата салт мурас жобону аттаган туура болобу? Акылман кыргыз калкына акындын койгон соболу. Кайсы элдин ханы өз башын калкынан койгон жогору. Учактай жерге куланбай, уудуу сөз жылат тумандай, жалтактап чоңдор жүрөт дейт жашыруун сырды чыгарбай, серепти салып кетели секрет экен бугандай. Өзгөчө сырго жашыруун, өзүмдүн жетпей такылым, табышмактуу ишти так билген татардан эмес катыным. Ширелердап чыгам го шыбырап койсоңор акырын. Ойлонуп чогуу чечели, ойт берип дагы кетеби, учактын жүгү далайдын уйкусун бузган кезеги, актасын сөзүн эркекче алдыга салсак текени. УКМК кулак түрбөсүн, дежурлар дүрбүп жүрбөсүн, жарга анык такап калганда жалгыздап кетип жүрбөсүн, текени сактап калалы терисин сыйрып ийбесин. Күрөшүп жаткан жекеле, күч берсин Кудай текеге, жыкса актайт кылган күнөөсүн, жыгылса кетсин Мекеге. СИЗОдон чыгып эртерээк, сүзсө экен баарын чекеге.
Kol çağırıp koyuyorlar tekege.